Аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы Баткен облусу үчүн да өз жемишин берди. Жарым жыл ичинде эле облуста 48 жаңы ишкана ачылып, 2300дөн ашуун жумуш орундары түзүлгөн. Былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу аймакта 5 ишканага көп ачылган. Облустун социалдык экономикалык өнүгүүсү үчүн мамлекет тарабынан өзгөчө көңүл бурулуп, социалдык объектилерди куруу, жол, суу маселелерин чечүү үчүн каражаттар бөлүнгөн. Мындан сырткары сырткы жана ички инвесторлордун жардамы менен өндүрүш тармагы да жанданууда. Кабарчыбыз Нургазы Жайнаков аймактагы аткарылып жаткан иштерге кененирээк токтолот. Бул жылы Баткен шаарында 19 жылдан бери курулушу бүтпөй келген үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун жаңы имараты пайдаланууга берилүү алдында турат. Күнүнө 250 адамды тейлөөгө мүмкүнчүлүгү бар борбор ак халатчандарды кубандырууда. Анткени дарыгерлер бүгүнкү күндө эч кандай шарты жок эски имаратта бейтаптарды кабыл алып келишет. Жакынкы күндө заманбап борбордо калктын ден соолугуна кам көрүүгө шарт түзүлөт. Биздин бул поликлиника өзү көбүрөөк курулуп калды. 2000 жылы башталган болчу. Быйыл мына 2019 жыл ишке берилип атат. Азыр строительствосы бүттү. Кудай буюрса азыр эмеректери келип атат. Ушу 15 августка ушу поликлиникабыз ишке берилет. Буга кошо эле баткендиктер үчүн өтө зарыл болуп келген гемодиализ борбору ачылды. Март айынан бери иштеп келген бул борбор аймактагы бөйрөк оорусу менен жабыркап келген бейтаптар үчүн көктөн издегени жерден табылды. Анткени буга чейин гемодиализ аппаратына муктаждар Ош шаарына же борбордон дарыланышчу. Бул бейтаптарды убаракерчиликке салып, көптөгөн материалдык чыгымдарга дуушар кылган. Жумасына 14 больноюбуз бар негизи. Алар черезден келип алышат. Бир сеансы 5250 сом болот. Бир келип алынышы. Черезден алып турушат. Бирок бул өтө оор келген үчүн өкмөттөн жардам бар. 4700-үнү өкмөт төлөп берет. Анан буга жараша бизде дагы жөн турбайбыз. Өзүнүн фирманын атынан тамактары, анализдери, кандары, кымбат турган кандарлар биз фирмадан бесплатно берилип атат. Баткен районунун жана шаарынын калкын тейлөө борбору жаңы имаратка көчкөндөн бери калкты тейлөө тармагы жакшырганы байкалууда. Бул имаратта жарандар даректик бюро жана паспорт берүү, жарандык актыларды каттоо кызматын бир кеңседен пайдалана алышат. Ошол эле учурда кезек күтүү да электрондоштурулуп, буга чейинки ыңгайсыздыктар жоюлат. Буга чейин калкты тейлөө борбору тар имаратта жайгашкандыктан кызматкерлер үчүн да көйгөй болуп келген. Эми болсо күнүнө 250 адамды тейлегенге болот. Буга чейин биздин имарат Кыргыз поштасы мамлекеттик ишканасынын имаратында жайгашкан болчу. Ал бирок ал тар болгондуктан эл үчүн өтө көп оор абалы түзүп келген. Бирок азыр мына жарандардын актылык абалын каттоо бөлүмү менен калктык паспорттоштуруу жана каттоо бөлүмү биргеликте бирдиктүү терезенин алкагында бир жерге көчүрүп келип, элдин иши эки жакка көп чуркабай бир жерден бүтүрүп атышат. Баткендик багбандар тамчылатып суугаруу аркылуу пайдаланылбай жаткан жерлерди өздөштүрүп бакчага айлантууда. Баткен районунда аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылынын алкагында 127 гектар жер аянты тамчылатып суугаруу ыкмасына өткөрүлгөн. Бул ыкма суу жетпеген дөңсөө жерлерден да киреше табууга жана сууну үнөмдүү пайдалануу менен катары эле тигилген көчөттөрдүн натыйжалуу өсүүсүнө пайдасы чоң экендигин багбандар айтышууда. Баткен районунун аймагында суу катышуусунун таңкысыздыгынан багбандар бактарактарды суугаруунун жаңы ыкмасына өтүшүүдө. Мына ушул жердеги 16 гектар жер аянтында жалпы 2,5 миң түп өрүк, шабдалы жана алманын көчөттөрү тамчылатып суугаруу аркылуу өстүрүлүүдө. Баткен району боюнча жалпы 100 гектардан ашуун жерде мына ушундай тамчылатып суугаруу ыкмасы менен көчөттөр өстүрүлүүдө. Шерали Юсуп уулу пайдаланылбай жаткан жерди өздөштүрүү үчүн жалпысынан 2 миллион сомго жакын каражат короткон. Учурда 2,5 миң алма, өрүк жана шабдалы сыяктуу көчөттөрдү тигип, келечекте короткон акчаларын эселеп чыгарып алууга аракет көрүүдө. Айыл чарбасын жакшы түшүнгөндүктөн суу жетпеген какыр жерден да тамчылатып суугаруу аркылуу жакшы киреше тапса болоорун айтат. Бул жерге тамчылатма суугаруунун эмеси жакшы. Суу көп деле эме болбойт. Анан бул жерге контейнер койдук, контейнерден тамчылатма суугарга өткөрдүк. Эми талаа жерде бияктагын деле адамдар кылып атышат. Суу тартышпагандыктан ушул жер бош турган жерден алып ушундай эме кылып атабыз. Ал эми Лейлек районундагы суу жетпеген жерлерди өздөштүрүү үчүн ички инвестордун жардамында кичи ГЭС курулууда. Кубаттуулугу 0,7 мегаваттка барабар болгон ГЭС ишке кирсе, Жаңгакты дарыясынан суу чыгарылып, райондогу миңдеген гектар жерлер пайдаланылат. Бул үчүн 70 миллион сом керектелет. Учурда 30 миллион сомдук жабдыктар сатылып алынып, 2 чакырым каналда курулууда. Кичи ГЭС 2020 жылга ишке кирүүсү күтүлүүдө. Оборудование келген бул
Кытайдан келген 30 миллион сомдук оборудование орнотуу учурунда турабыз. Кудай буюрса ушул каналды быйыл бүтүрүп, эмки жыл 2020 жылы ушул канал аркылуу сууну келтирип туруп, бул жерден турбаларды пайдалануу менен алып келип экиге бөлүп, 2 генераторду ишке киргизебиз деген ишенич. Халктын ден соолугуна кам көрүү үчүн Лейлек районунда да алгылыктуу иштер аткарылды. Исфана шаарында заманбап медициналык борбордун ишке кириши менен район эли мурдагыдай Ош, Бишкек шаарларына барып, убара тартышпай жеринде эле бардык оорулардын анализдерин алууга мүмкүнчүлүк ала алышты. Медициналык борбор Орус-Кыргыз өнүктүрүү фонду аркылуу берилген насыяга ачылып, жалпы 18 миллион сом каражат жумшалган. Регионубузда жок лабораторияны ачып ишке киргиздик. Мына эл уже үйрөнүп калды. Анткени аппаратуралар жакшы, реактивдер жакшы, специалисттер жакшы, диагноздар биздин берген результаттарыбыз өтө точный болгондуктан биздин медиктер дагы аябай ишеним көрсөтүп биз менен иш алып барып атышат. Аны менен катар эле Сүлүктүү шаарында көмүр өндүрүүнүн көлөмү сырткы инвесторлордун жардамында көбөйүп, жаңы жумуш орундары да түзүлдү. Сүлүктүү шахта курулуш ачык акционердик коому кытайлык инвесторлор менен биргеликте 1,5 миллион доллар каражатка кошумча көмүр казуучу 2 тилке даярдалууда. Натыйжада 60 адам жумуш орну менен камсыз болот. 1,5 миллион технический инвестиция тартылып, 2 жаңы көмүр өндүрүүчү участок ачылып атат. Кытай Республикасынын немеси менен шулардын негизинде көмүр өндүрүүнүн көлөмү өсөт. Ал эми Кадамжай районунун Кара дөбө айылында курулуш материалдарын чыгарган ишкана иштеп, 60тан ашуун жаран жумуш менен камсыз болгон. Ишканада күнүнө 10 000 даанага чейин пескоблок, темир бетон мамылар чыгарылат. Өндүрүшкө керектелүүчү цемент Кызыл Кыядан алынып келинип, чыгарылган курулуш материалдары Баткен жана Ош облустарында сатылат. Биз ишканабызда марка 100дан 400га чейин бетон беребиз. Бул күнүгө 500 кубка чейин бетон беришибизге курбумуз жетет. Бетонный изделиялар иштеп чыгарып атабыз. Мана кольца, лоток, пескоблоклар. 2019 жылы региондорду өнүктүрүү жылында Баткен областына бир топ көңүлдөр бөлүнүп атат. Мына бүгүнкү күндө 2019 жылда алсак, акыркы мезгилде ушул район шаарлардын аймагында бир топ мына жаңы ишканалар дагы кирди. Мамлекет тарабынан социалдык объектилерди курууга бир топ акча каражаттары бөлүндү. Жалпысынан Баткен облусунда жарым жыл ичинде 48 жаңы ишкана ачылып, 2300дөн ашуун жумуш орундары түзүлгөн. Мындан сырткары мамлекет тарабынан облустагы чек арага жакын жайгашкан айылдарды өнүктүрүү үчүн жол, суу жана социалдык объектилердин курулуштарына 220 миллион сом каражат бөлүнгөн. Санариптештирүүгө байланыштуу жарым жыл ичинде аймактагы 202 айылдын 122сине интернет тартылды. Нургазы Жайнаков, Үрсбек Мазайыт уулу, Ала Тоо 24, Баткен облусу.